Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз элем амансыздарбы? Өзүңүздарга маалым болгондой 6 февраль күнү Боордош Түрк өлкөсүндө катуу жер титирөөнүн айынан көптөгөн курмандыктар болуп, анын натыйжасында көптөгөн 5000ден ашык адамдар каза болуп, азыркы учурда оор күндөрдү баштан кечирип жаткан күнү. Дал ошол жер титирөөдөн жабыр тарткан биздин түрк боордошторго Баткен шаарынын эли дагы жөн карап турбастан өз салымын кошуу максатында бүгүн Баткен шаарынын Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жанында атайын марафон өткөрүлүп жатат. Марафондун демөөрчүлөрү Баткен шаарынын мэриясынын кызматкерлери ушундай марафонду уюштуруп, бүгүнкү күндө жабыр тарткан түрк боордошторго аз да болсо салым кошуп кетүү максатында бүгүн 9 февраль күнү атайын марафон өтүп жатат. Андыктан биздин Баткен шаарынын тургундары, жалпы Баткен облусунун тургундары дагы жөн карап турбастан ушул марафондо колубуздан келген салымды кошуп кетели. Биз ушу Баткен шаары Түркия мамлекетинде 6 февралда болуп өткөн зилзаланын кесепетин көрүп, ошо түрк боордошчуларына терең көңүл айтабыз. Анан ошол Баткен шаарынын эли демилге көтөрүп, ошол Баткен шаарынын эли Бурканов Назар Апуовичти колдоп, ошол четте карап турбайлы деген максатта ушул 2 айлык акцияны баштадык. Бул жерде комиссиялар ар тараптан түзүлгөн, ошол түшкөн акчалар ошол жанагы Турция элчилиги ачкан шотко прямо которобуз. Бул жерде эч кандай күмөн болбосун. Эми бул баягы жаман иш, бул Кашкабактын ортосунда деп коет экен. Биз көрүп, мына бүгүнгө чейин баягы интернет булактарынан көрүп, өтө көңүлүбүз кейип турган учур. Не десем, ошо түрк элине бекемден соолук, ушундай жаман нерселер болбосун. Ошол өнүккөн Түркия мамлекети билебиз, дүйнөдө орду бар өлкө. Кудайым буйрса, ошо Аллахым колдоп, бул мамлекет дагы мындан ары күчөнөт деген ойдобуз. Ошо түрк элдерине терең көңүл айтабыз. Айтып кетсеңиз, башка облустарда, башка аймактарда азыркы учурда ушундай жууркан, кийим-кече тараптан дагы атайын ушундай чогултуп жардам жөнөтүү илетин атайын фуралар уюштуруп, ушундай демилге көтөрүлүп жатат. Бизде Баткен шаарында дагы ушундай демилге көтөрүлүп жатабы азыркы учурда? Туура суроо болду. Бул боюнча биз дагы ушул Баткен шаардык МЧС бөлүм менен биргеликте ушул драма театрынын маңдайында эле ушул атайын кампанияны дагы уюштурдук. Бул адресин дагы ошол массалык маалымат каражаттарына беребиз. Бул жерде ошол элден колдо баарын бергендер ошо комиссия менен кылып туруп, бизде дагы ошол жөнөтүү маселеси каралган. Рахмат сизге. Değerli dostlar, değerli Kırgız kardeşlerim, her zaman yanımızda oldunuz. Ne zaman ihtiyacımız olsa dualarınızla, kendiniz gelerek her şekilde bize yardım ettiniz. Sizin sıcak kalbiniz bize de bir yuva oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Allah Kırgızistan'ı korusun, Kırgız evlatlarını her zaman korusun. Selam ve dualarımızı sunuyoruz. Urmatlı Kırgız elim, tüm boordoşlarım, баардыгыңарга терең ыраазычылыкты билдирем. Себеп колуңардан келген жакшылыгыңарды бизге көрсөтүңөр. Дуа менен болсун, өзүңөр барып болсун, кандайынкы болбосун, силердин жылуу жүрөгүңөр биз үчүн уя болду. Ар дайым биздин биримдигибиз түгөлгө кала берсин.